Административдик ресурс пайдаланууга аракет кылган талапкерге 7500 сом айып пул салынды. Ал Баткен округунан Бакытбек Шадыманов коргоо министри менен чогуу түшкөн сүрөттөрүн үгүт иштеринде пайдаланган. Талапкер шайлоого алгачкы ирет аттанып жаткандыктан бул аракети эреже бузууга жатаары тууралуу кабары болбогондугун билдирди. Ага карабай БШК талапкерге айып пул салууну туура көрдү. Талапкер Шадыманов учурда кызматта иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын коргоо министри Бекболотов Бактыбек Асанкалиевич менен чогуу түшкөн сүрөттөрүн шайлоо алдындагы үгүттөө китепчелерине чыгарып, үгүттөө тартибин бузуп жаткандыгын билдирген. Ал эми Кара Суу шайлоо округунан 4 талапкер жарыштан чыкты. Арыз жазган үчөө өз каалоосу менен деп белгилегени менен алардын бири Facebook баракчасына тоскоолдуктар болуп жатканын кыйыткан. Ал эми 4-сү ден соолугуна байланыштуу жарыштан чыкканын жазган. Көйгөйлөрдү тизмектеп чечип берүүгө болгон күч аракетимди жумшоо боюнча убада берген элем. Тилекке каршы шайлоого барууга тоскоолдук жаралып, талапкерлигимди алуу боюнча арыз жаздым. Кандай критерийлер менен талапкерлигимди тапшыруу зарылчылыгы жаралганы азырынча белгисиз. Шайлануудан баш тарткан талапкерлердин аты жөнү бюллетендерге жазылып калган болчу. Мындан улам эми АШК кызматкерлери ар бир бюллетенди ачып, тизмеден чийип чыгуусуна туура келүүдө. Бошайкомдун расмий сайтындагы финансылык отчетторго таяна турган болсок, жарыштан чыккандар эң акчалуу жана үгүт иштерине көп каражат короткон талапкерлер эле. Маселен, жарыштан чыккан Руслан Маматов 1 миллион 250 миң сом короткон, Дамирбек Тавлянов 800 миңдей, Ганишер Бадаловдун шайлоо фондуна дээрлик 2 миллиондой каражат түшүп, анын 1 миллионго чукулун сарптаган. Эми алар негизинен арызын жазган, өз каалоосу менен деп. Бирөөсү жазыптыр Бадалов, Ганишер, ооруганга байланыштуу деп. Булар 100 миңден күрөө төккөн, ал күрөөлөр кайтарылбайт. Эми булар агитация көп эле акча коротушкан буларчы. Ошол убакта дебатка да чыккан телевидениеден. Эми алардын өздөрүнө эрккен. Кара Суу округу боюнча талапкерлерден Кубанычбек уулу Илимбек 400 миң сом, Турдубек Орунбаев 1 миллион 300 миң сом үгүт иштерине коротту. Калган талапкерлер финансылык отчетторун тапшыра элек. Бул шайлоодо мурдагылардан айырмаланып, ар бир үгүтчүгө кызмат акысы банк аркылуу которулсун деген талап коюлган. Банк аркылуу которулбаган каражаттар мыйзам бузууга жатат жана бул аракети үчүн дагы талапкерге кине коюлуп калышы мүмкүн. Азырынча арыз жок. Мында деле бири-бирине кароолоо жок да азырынчачы. Арыз жок, бирок мындай сиздер байкаган жоксуздарбы ушундай эреже? Эми бизге келип айтып атышат. Бул талапкерге иштеп атат. Мына жетекчи, мына Айрөкмөттүн төрайымы деп. Эми факт жок да. Эми ал боюнча эми барып айтып, суранып болот бул нерселерчи. Эми ал боюнча иштеп атса керек адамдарчы, алардын үстүнөн. Ал эми Ош шайлоо округу боюнча БШКнын расмий сайтындагы маалыматка ылайык эң көп каражатты Ильич Эргешов жумшады. Анын шайлоо фондусуна 2 миллион келип түшүп, бүгүнкү күнгө чейин 1 миллион 420 миң сом сарптаган. Бекболот Арзебаев 1 миллион 800 миң сом коротсо, Калдарбек Кыдыров менен Максат Маматкулов 400 миңден ашык каражат жумшашты. Авазбек Абдыкапаров 350 миң сом, калган талапкерлер 100 миң сомдун тегерегинде каражат коротуш. Талапкер Бекмурза Эргешов менен Турсунбай Бакир уулу финансылык отчетторун тапшыра элек. Үгүттери пока мен көрө элекминге, бирок эл азыр түшүнүп калды. Эл керек болсо татыштуу шайлап алат. Себеби дегенде эми азыр жаштар сакылдуу болуп калды. Эми жакшы өтсүн, элге кызмат кыла турган. Ошол эле биздин тилегибиз. Жакшы, эми татыктуу адамдар шайланып келсе, элге кызмат кыла турган, ошондой делегат немелерди, кандидаттарды шайлаш керек, колдош керек. Эл үчүн кызмат кыла тургандарды. Белгилей кетсек, эгерде талапкерлер шайлоо фондусунда көрсөтүлгөн каражаттан дагы көбүрөөк каражат жумшагандыгы аныкталган болсо, ал мыйзам бузууга жатат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.